Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Табылды Акеров, тарыхчы, Эл Айылык университеттин МУКТун этнология институтунун директору. Рахмат сизге убакытты алып келгениңиз үчүн. Бүткүл мына быйыл 24-жыл Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгы белгиленип атат. Жылдын башынан тартып, мына жыл аяктап баратат. Ошол кезде бир нече чечим болгон экен. Май айында демилги көтөрүлүп, анан Политбюро июнда чечим кабыл алып, анан кийин ВЦИК 14 октябрда чечим кабыл алып, ВЦИКтин президиуму 21 октябрда аны бекитип, Кара Кыргыз автономиялык облусу түзүлгөн экен. Ошол кездеги жетекчилер эрдик кылган да, аябай чоң эрдик кылган. Кандай деп баалайсыз? Менимче өтө эле чоң эрдик кылган, себептен де мисал үчүн жанагы 18-жылы революция болгондо Лениндин декларация прав народов России деген эмгеги болгондо, ошондо большевиктер баарына убада берип атпайбы? Ким кааласа ошо Орусиянын составынан чыгып кетсе болот, өзүңөрчү баягы мамлекетиңерди түзүп алып кетип калсаңар болот. Же болбосо биз менен чогуу болосуңар дегендей бир эме кылышканда. Анан ошондон жанагы 18-жылы Кокон автономиясы деп жарыяланып атпайбы? Бирок ошону жарыялаганда булар эметип калганда, мындай кичине туура эмес жарыялап алышканда, себептен де ал жерге жана бүт саясий күчтөрдү чакырышканда, келгиле ушуну куралы мамлекетти кайра түзөлү деп. Анан бирок бир эле эме большевиктер чакырылбай калганда, анан ошондуктан жана биздин жердешибиз Михаил Васильевич Фрунзе барып туруп, анан баарын жоюп, ал мамлекет жоюлуп кетип атпайбы? Анан коркуп калганда баары, кандай кылып түзсөк болот мамлекетти деп коркуп калышкан. Анан бирок жанагы кыпчактар өзүнчө курултайын чогултуп, башкалар ошондой боло баштаган. Казактар 18-жылы эле Кыргыз республикасы деп өздөрү түзүп алган мамлекетин, биз Кыргыздын атынанчы. Анан ошондой болгондо, анан жанагы Абдыкерим Сыдыков биринчи болуп баягы мындай демилге көтөрүп атпайбы? Биз деген мына кыргыздар, компактуу жашаган кыргыздардын уездерин бөлүп чыгып туруп, Тоо областын түзөлүү, автономиялык Тоо областын түзөлүү деп, анан ошого Ишеналы Арабаев, Юсуп Абдрахмановдор колдоп, үчөөлөп, анан бүт Алматыда деле, Эмеде деле, Ташкентте деле бүт жыйындарда ошентип сүйлөй баштап, анан ошол улам жайылып, анан колдоого алынып кеткен да, колдоого алынып. Бирок 22-жылы биринчи жолу жана учредительдик съездин түзгөндө дагы бул жерде дагы көп мындай кызыкчылыктар болгон да. Мисалы үчүн казактарды колдогон Кудайкуловдун группасы болгон, Ташкентти колдогон да группалар болгон. Алар Сталинге ушундай кабар жөнөтүп койгондо, мына Баймановдун тукумдарынын баары чогулуп алып бул жерге мамлекет түзгөн жатат десе, Сталин ал съезди дагы таратып жүргөндө. Анан ошо тараткан эчтеке эмес, жанагы Абдыкерим Сыдыковдорду партиядан чыгарып, кичине кысмакка алганда, анан ошондон коркуп калышканда баары. Бирок ошондой болсо да, жана идея тынбай мындай өөрчүп эметип отуруп, жанагы 30 жылдар каты барып эметип отуруп, анан жалпы эле бүт өлкө боюнча ошондой арыздар түшкөндө бизге да мамлекет керек деп, анан Сталин ойлоп, ошо мамлекет түзүү бул аябай татаал маселе турбайбы? Демек бүт баардык элдерге беришибиз керек экен. Себептен де баары эле өзүнүн тилинде балдарын окутуусу келет экен. Сот баягы процесстери өзүнүн тилинде болсун. Аларга ким котормочу болуп берет деп, анан анда бүт элдерге баягы мамлекеттүүлүк берели деп, анан жана РСФСР деп Россиянын эме атап, анан кийин Закавказская деп, Кавказ өлкөлөрүн эметип, Түркистан автономиясы деп ошондой кылып туруп, анан кыргыздарга дагы жана 24-жылы Кара Кыргыз автономиялык республикасы деп ошону буйруп, ошо Абдыкерим Сыдыковдор
Абдрахмановтар ушу мамлекетти жарыялаганга жетишишкен да. Ушундай бир өтө кыйынчылык менен. Бирок албетте муну жарыялап коюп эле баягы отуруп калышкан эмес да. Себептен дагы ага негиздеме керек, тарыхый негиздемеси керек болгон. Анан ошондуктан жанагы 27-жылы 1927-жылы академик Бартальттан суранышып, сиз ушу кыргыздардын тарыхын жазып бербейсизби деп суранышкандан кийин анан ал киши бүт жанагы булактардын баарын чогултуп, тарыхый булактарды чогултуп туруп анан Киргизы деген китебин басып чыгарган да 27-жылы. Мына ошол китеп мындайча айтканда кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхый күбөлүгү болуп калган да. Мындай окумуштууларга кимге гана болбосун, мына кыргыздар деген байыркы эл болгон, хундар доорунан бери жашаган, Енисейде жашашкан, анан бияка көчүп келген деп ушундай илимий негизде далилдөөгө мүмкүнчүлүк болуп калган, аныктамасы болуп калган да ошол китептин мындай маанилүүлүгү ошондо. Анан ошол кездеги биздин лидерлердин дагы кыйындыгы, алар ошо мамлекетти жөн эле түзүп алып, анан отуруп калбай, ошо тарыхый аныктама бергизип койгонда ошо академик кишиге. Мына бүгүнкү күнгө чейин Бартальттын эмгеги актуалдуу да, баардыгы тең. Классика, баардыгы тең. Ссылканы коркпой бүгүнкү күнгө чейин Бартальтка берет да. Анан жанагы кыргызское великодержавие деген терминди киргизип атпайбы? Бул тимеле кыргыздар үчүн тимеле аябай эмне укмуштуу нерсе. Мисалы үчүн 27-жылы ойлоп көрсөңүз, 27-жылы кыргызское великодержавие деген термин кирип атса, эч ким мындай баягы каршы боло албайт. Айта алган эмес эч ким айта алган эмес. Академик киши ошондой кылып туруп жазып. Бирок азыр акыркы мезгилде каршы айткандар чыгып атат кээ бир. Азыркы мезгилде каршы айткандар бар, мисалы үчүн Америкадагы, мисалы үчүн Канадада кээ бир адамдар, Россияда деле, мен Советтер доорунда деле каршы чыккандар болгон. Бирок мындай мен мисалы үчүн Усубалиевдин докладдарын да окусам, ошондо дагы мындай күмөн санаган жерлери бар да. Эми ушул кыргыздар чын эле ошондой улуу держава куруп жибериптирби дегендей жерлери бар да. Мындай тарыхты жакшылап караш керек, этият жазыш керек деп Бартальт сынаган жери бар да. Сынаган жери бар. Эми ал баягы Советтер Союзу учурундагы мындай эме болсо керек, баягы коркуп кичине мындай Москвадан баягы биздин ушундай тарыхыбыз кең дебей, тескерисинче мындай лозунг болгон экен да. Мындай элдерди, эмгекчил элдерди интернационалдык демде тарбиялоо деген. Анан кийин ошого ошентип айтып атат да. Бул дейт андай биздин ушундай биздин саясатыбызга туура эмес келип атат Бартальттын ушул аныктамасы дегендей кылганда. Кандай эле ушу биздин кыргыздар ошондой улуу мамлекет куруп ирсин дегендей, мындай улуу держава эмес, мындай эми каганат болсо, Енисейде кичинекей каганат болгон чыгар, эми улуу держава эмес го дегендей бир күмөн жараткан эмеси бар экен, доклады. Бирок эң эмеси бул докладты деген Москвада басышкан да. Москвада басып, ана Москвада басылгандан бардык союзный өлкөлөргө кетет да. Анан ал жакта дагы ар ким баягы чыгып сүйлөгөндө же доклад жасаганда ссылка берип турган. Анткени эмгекчилдерди жанагындай интернационалдык духта тарбиялаш керек деген лозунг менен жазылып атат да, ошондой принцип менен. Анан ошого баары тең ссылка берген экен. Мен көп бир топ ссылкаларын көрдүм, башка эмелерден, республикалардан, Украинадан деле, башкалардан деле тапса болот экен да. Анан ошого мен ойлойм, эмне үчүн бул атайын деле тапшырма болушу мүмкүн да Москвадан. Анткени бул кыргыздар байыркы эл, анан улуу держава деп атса депчи. Анан интернационалдык тарбиялоо үчүн
биз керек болсо тарыхыбызды да кичине мындай чийип артка жылдыра туралы дегендей бир нерсе да, ошондой кылып туруп анан Усубалиевке доклад жасатып алып туруп Москвадан бастырып, анан бүт баары ошого баягы шилтеме кылып калышкан да. Менимче ушундай бир атайын өздөрү жазбай, москвалык бир Ооба. чиновник же москвалык бир автор окумушту жазбай, кыргыздарга жаздырып атат. Мына өздөрү ушинтип атат. Кыргыздын лидерине жаздырып, анан аны докладта тиги эмеде критикалап, сындап, анан кийин тияка чыгарып туруп, анан ошондой кылып, анан баары тең эмне кылат? Карайт дагы деп туруп ссылка бере беришкен да. Ошондо Бартолттун жанагы улуу кыргыз державасы дегени, дөөлөт десек болот да, дөөлөтү, улуу дөөлөтү деген 9-10 кылым болуп атат. Кагадат өзү ага чейин болгон. Барсбек 711-жылы. 6 кылымда түзүлгөн. Ошондо мына Кара Кыргыз облусу 1924-жылы пайда болгон. Канчанчы мамлекет кыргыздардын? Кара Кыргыздар эми аны санап чыкса кыйын. Мисалы үчүн 6-кылымда бул ээлик да, мындай кичинекей ээлик болуп түзүлүп атат, бирок Барсбек кагандын 6 ага чейин хундар басып алганда алда ээлик болгон. Алда ээлик болгон. Анткени ошону биринчи деш керек. Кытай, ооба, анткени Кытай булагында жанагы Гяньгүн деп атпайбы? Гяньгүн, анан Гейгүн, Го деген бул царство, ээлик. А ошондуктан ошол доордон баштасак, мына 201-жылы биздин заманга чейин кыргыздар биринчи ээлиги. Анан 6-кылымда экинчи ээликти курулду, мындай жок, мындай чоңураак ээлик Энисейди бүт ээлеп турат да. Анан 8-кылымда уже Каган деген титул менен Барсбек Каган каганат түзүп атат да. Аны түрктөр өлтүрүп кеткен. Аны түрктөр өлтүрүп коюп атышат, бирок өлтүргөндө мындай көпчүлүк окумуштуулар айтат да, ошо Барсбек Каган 711-жылы өлгөндөн кийин 715-жылы аздарды да талкалайт да. Ошол маалда Энисей кыргыздары аздар Чаншанга качып келген дейт да, көчүп келген. Анан ошол жерден Сулук Каган башында турган жаң каганат түзүлгөн да. Мындайча айтканда алар күрөштү улантуу үчүн бул жерден Сулук Каганды каган кылышып, кайра каганат түзгөн Алатоодо, Чаншанда түзгөн. Ал эмени да өзөгүн ошо аздар менен Туксы, Энисей кыргыздары түзгөн да. Мындайча айтканда, эгер ошол жактан көчүп келди деп алсак. Анан ошого мындай 8-кылымда бизде окумуштуулар улуу державаны эле айтып, ошол жордо көчүп келди деп атпайбы? Жок, менимче 8-кылымда биринчи Энисейден биринчи көчүп келген деп айтсак болот да. Үчүнчү мамлекет. Анан Бартолт айткан чоң каганат дөөлөт 4-чү. Андан кийин Караханилерди дагы алсак болот. Себептен Караханилер дагы ошол аз Туксы, Чигил, кыргыз уруларынын негизинде топто түзүлгөн да. Эми буну да далилдеш керек, бирок баары бир аз деген азыктар. Азыктардын ата-бабалары десек болот да. Ата-бабалары десек болот. 5-чи. Анан Мухаммед кыргыз 6-чы түзгөн. Ал уже орто кылымда, Ооба, мындай Мухаммед кыргыз ал Тагай би да. Бирок ошого чейин жана кыргыздар жаңы көчүп келгенде ошол Анга төрөнүн улусу ээлик катары, биринчи ээлик катары ошо Анга төрөнүн улусун алсак болот да. Чаншанга келип ошол кичинекей улус түзүп, анан Анга төрө кайтыш болгондон кийин анан ошонун негизинде жанагы Тагай бийдин улусу түзүлүп атат деп айтсак болот да. Бирок ошондо бир 6-7 улус болуп калат да. 6-7 мамлекет. Анан мына Кара Кыргыз уже 7-чи же 8-чи мамлекет болуп атат кыргыздардын. Эмнеге мындай таасири жоголуп кеткен пас болуп? Мисалы үчүн Чыңгыз хан 1206-жылы жанагы багынтып алганда кыргыздарды алар кичинекей эле бир мындай токой элдери деп аталат, Мындай да, түрк элдеринин тарыхында өзгөчө мына печенектердикинде жакшы берилет да. Эч убакта жанагы хан урусу же болбосо жетекчи уру мындай үстөмдүк кылган эмес да, башка урулардын үстүнөн катуу үстөмдүк кылган эмес. Ар бир уру статус-кводо
жашаган. Мисалы үчүн баары тең биримдиктүү бир союз түзөт же конфедерация Тең. түзөт, бирок тең укукта. Хандын же болбосо уруу башчынын эмеси мындай башка уруулардын ички ишине кийлигишпейт да. Алар өздөрү башкарат өзүнүн уруусунчу. Эч убакта мындай кийлигишип сен тигинин башын алам, мынтем дей алган эмес да. Бир кандайдыр бир чоң себеп болмоюнча. Ошондуктан баягы согуш эмес тынчтык мезгилде булар өздөрүнчө ар кимиси өзүнчө жашаган. Бир гана эме бул себеп бул согуш, тышкы Баары бириге калган. болгондо гана баары бириге калып туруп бир согушуп, жанагы согуш бүткөндөн кийин кайра мындай тарап кетишкен да. Мисалы үчүн мына бизге ушул тартип мына Ормонханга чейин келген да. Мына Ормонханда деле карасаңыз, тиги кимди чап өлтүргөндөн кийин баары тарап кетип калып атпайбы? Жок, биздин ханыбыз бар эле, эмне дейт экен деп турган эмес да. Бүттү. Душман кене менен согушканда. Душман бүттү, талкаланды дегенде баары өсүнчө кетип калган. Ормонхан деле айткан эмес, эртең чогулгула мен мондай бир жыйын өтөм деген эмес да. Тарап кетти, анткени душман жок. Ошондой тартипте жашаганда, ошондуктан мындай жанагы баары таң калып атпайбы? Мисалы үчүн кыпчактар ушундай чоң эл болуп, анан чоң жердин баарын басып алышып, эмне үчүн аты да калбай калган, өзү да жок болуп кеткен депчи. Анткени ошондой да ар бир уруу статус кодо хан кийлигише албайт алардын ичинечи. Мындай союздук демократияда, мындай аскердик демократия кийлигише албайсың. Бирок олжону бир шарты бул согуштан түшкөн олжону мындай таптак туура бөлүшүп алышың керек да. Эгер хан туура бөлүшө албаса, анда өлтүрүп коюшкан ханды дачы, карабайт эмесине. Хандын үй бүлөсүнө, тукумуна чейин ошол тартип баягы жайылганда, көп хандар ошол олжону туура бөлүштүрбөй өздөрүнө алып калам деп, ошондон мындай башкалар таарыныш менен кол салып өлгөн учурлар болгон да. Ошондуктан мындай аскердик тартип болгонда бардыгында тең. Бир хан айттыбы, мына эртең согуш болгон жатат дедиби, баары бир чогулган. Ким чогулбай келбей койсо, эгерде согушту жеңип алса, ага олжо жок да. Ошондуктан баары тең келишкен, баары тең катышкан, өзүнүн жерин сактаганга аракет кылган. Анан бирок жанагындай согуш бүткөндөн кийин баары тең өзүнчө өзүнүн турмушун куруп, оокатын кылып, өзүнчө. Анан климат дагы өзгөргөн деп жазылат кээде. Жанагы улуу кыргыз каганаты учурунда абдан кургакчылык болуп, анан ошондуктан кыргыздар кайра жанагы Сибирь жакка Токойго сүйрөлүп кеткен деп. Эмеге Орхонду басып алып, ошо Орхонго көчүп киришкен да. Көчүп киришкен, бирок ошол жылдары мындай жут болгонда, жут болуп мал кырылып, ошенткенде анан кайра кетишке туура болгонда, ал жака эми эч ким деле кирбей калган. Бирок ошол маалда мындай монгол уруулары жакыныраак болгон да. Акырындык менен Орхонго кирип, ошол жерлерди ээлей баштаган да. Анан бирок кыргыздардын дагы мындай өзүнүн көчүү эмеси мындай батышты карай көбүрөөк жылышуу болот да. Ошондуктан алар ошо жуттан кийин ошо батыш тарапты карай көбүрөөк жылганда. Ал эми тиги жерлерге болсо монгол уруулары келип, ал жерде калган кыргыздар, түрк уруулары баары акырындык менен монголдошо баштаган. Бирок жана жазып атышпайбы, мисалы үчүн ошо байыркы доордо эле ушул жерде монголдор болуптур депчи. Бирок илимде Орхон чөлкөмү 10-кылымдан баштап гана монголдошо баштаган. Мындайча айтканда, кыргыздар кирген ал жерге, жашаган, анан жанагындай бир жут болуп эметкенде, анан акырындык менен чыгып кете баштаган. Кыргыздар кетип калгандан кийин Кидайндар да келгенде, чыгыш тараптан токтогон. Ошондо анан жана Кидайн монголдошкон монгол уруулары, Кидан, анан кийинки Чыңгыз хандын монголдору ошолор кире баштаганда, ошондо
мындай 10 кылымда гана баштап Орхондогу уруулар монголдошто баштаганда ага чейин баары тең эле түрк болгон. Ошого жана хундарды айтып атышпайбы, айрымдар хундар бирөөлөр айтат тиги эме болгон, туңгус болгон дейт, бирөөлөр монгол болгон деп ошондой талаштар бар да. Бирок мындай чындап караганда Орхондо ошо хундардын доорунан бери эле түрк уруулары жашаган да. Анан мисалы үчүн бизге мындай билинбейт да, бирок мына буряттар бар го. Ошол буряттар бул монголдошкон түрк уруулары десек болот да. Ошол жерде калып монголдошуп кеткен бурят, мындайча айтканда түрк уруулары десек болот да. Себептен де жана киданьдар келип атпайбы? Киданьдар деле ошо тегерекке, буряттардын тегерегине барышкан. Кийинки монголдор деле биринчи ошо тегерекке барышкан да. Анткени ошол жерге кичине монгол уруулары жайгашып түптөлө баштаган. Ошондуктан ошолорго жакын берирээк келсе, бер жакта түрк уруулары да талкаланып калат. Ошого жакыныраак, ошол жерге жакыныраак барып турушкан да. Анан кийин акырындык менен монголдошуп отуруп, монгол болуп, анан бурят деп аталып кеткени ошондон да. Ошого жанагы окумуштуулар бурят, бурут деп салыштырып жүрүшпөйбү? Ошондон. Буруттардын ордуна келгендер бурят болуп калган. Ошондой да, ошондой болуп калган. Ал себептен де ошол жерде мына бүгүнкү күнгө чейин булак деген уруулар ошол жерде булагат деп тукумдары бүгүн дагы бар. Ошолор булагат деп буряттар менен чогуу жашап атат. Батышыраак мындай Тувага жакынкы бөлүгүндө булагат деген урок. Алар болсо биздин жана булгачын деп атпайбызбы? Ичкиликтердин ата бабалары булгачын. Мына ошол уруулар. Бирок бияка кетип атат да, көчүп. Жерин таштап бияка көчүп кетип атат. Тиякта калган эл бурят болуп аталып калган да. Советтик мезгилде болсо, марксизм теориясы боюнча капитализм учурунда гана улуттар пайда болот. Ошон үчүн кыргыздар эл катары 16-17 кылымда гана пайда боло баштаган дейт. Анда тетиги каганат, эмне тетиги эмелер жок болуп калып атат да. Кереги жок. Жапайы болгон дегендей болуп. Бирок өзүнчө бир цивилизация болуп атат ага чейинкилер. Бул жерде мындай да, мен өзүм мына изилдөөлөрүмдө мына 6-кылымдан 8-кылымга чейин баягы Энисейде туруп каганат түзүлүп атат да. Барсбек каган башында турган каганат түзүлүп атат да. Бул жерде уже этнос мындай калыптанып, эми башка элдерди да өзүнө кошуп алганга жараган бир группа түзүлүп атат да. Анан ошондуктан жана Барсбек каган кытайлар жазып атпайбы? Тиги кимдер менен, алакчындар менен көп салгылашышат, согушушат депчи. Аларды ошолорду акырын кошуп атат өзүнүн составыначы. Мына бизде деле азыр бар го алакчын деген уруктар бар. Өзүнүн эмесине, курамына кошуп атат. Улуу Державада кыргыздар бардык элдерди кошуп, ал эмес жөн эле элдер, мындай алы жетпеген күчсүз элдер өздөрүн кыргыз атай баштаган да. Кой кыргыз атап алалы, анткени бизге эч ким тиги. Бизлер мененбиз дегендей. Бизлер мененбиз. Бирдеме десе кыргыздарга айтабыз дегендей бир эме менен кыргыз атала баштаган да баары. Анан кантип, мисалы үчүн, ошо советтер доорунда окумуштуулар ушуну эмете алышкан эмес да, айырмалай алышкан эмес. Кантип анан ошол элдердин баары көчүп бияка келди да, кыргыз болуп бияка келишти, туурабы? Энисей кыргыздары келди, тигилер кошо келди да. Анан кантип анда биз 16-кылымда калыптанып калалы. Анан бул бир экинчи момент. Биз баарыбыз манас эпосу дейбиз. Манас эпосунда кыргыздардын эң негизги душманы бул киданьдар болуп атат да, каракытайлар. Каракытайлар болуп атса, биз 16-кылымда эл болуп калыптансак, каракытайлар менен 12-кылымда кантип согушуп жүрөбүз? Ушундай бир эмеси бар. Анын баарын жөн эле ырытып салган да. Жөн бул жерде мындай илим эске албай калган, бул фактыларды эске албай калган. Ошого мен жанагы эмемде жазып атам, кыргыздар бул 8-10 кылымда этнос болуп калыптанган улуу держава түзөрдүн алдында. Улуу держава түзгөндөн кийин баарын тең ассимиляция кылып атпайбы? Бүт баары тең кирип атат Кыргыздын ичине.
Анан кийин энсе кыргыздар бияка көчүп келип атса, ошо менен кошо көчүп келип атат да. А ошондо анан туура болот. Ошондо биз мисалы үчүн мына 8-чи кылымда биринчи түргөч Барсбек өлгөндөн кийин түргөчтөр менен келип атса кыргыздар, андан кийин улуу держава доорунда келип атса, анан 11-чи кылымга чейин, 12-чи кылымга кидандар чыкканга чейин кыргыздар этнос болуп калыптанып кидандар менен согушканга жарап калып атпайбы? Анын болбосо кантип согушат? Согуша да албайт да, жок болуп атпайбы? Эл жок болуп атса кантип согушат? Жазып атам деп атасыз, жаңы китеп. Жаңы китеппи? Ооба, жаңы китеп кылып жазып атам. Качан чыгат? Эми азыр ушу редакторлап мындай акыркы эмесин карап жатам, анан Кудай буйрса могу жаңы жылга чейин, эми азыр жаңы жыл болуп калса, балким типографияларда майрам болуп антип мынтет го, бирок жаңы жылдан кийин же ушу жаңы жылга чейин типографияга берип калам. Канчалык көлөмдө? Бир 300-320 беттин тегереги го дейм. Ушундай болот. 6-чы китеппи же 5-чи? 6-чы. Эми буга чейин мен мындай кичинеден берип келдим да, кичинеден берип келдим. Бул болсо акыркы бүткөн, мындайча айтканда 100% мен кандай көрсөм тарыхты ошондой кылып жазып атам да. Мен мисалы үчүн бүт бардыгын эске алдым. Ким Худяковдун теориясын, Кызыласовдардын теориясын, алардын кемчиликтерин, бардыгын кем карчтарын баарын чыгарып, башкача кылып, мындай корректировка кыла турган жерлерин корректировка кылып, бирок баягы ушундай айтсак эле элдер мындай тарыхчылардын баарын жамандап атпайбы? Жок, аларда эле туура жактары бар. Мындай туурарак жазганда, бирок мындай кээ бир жерлер учетко эске алынбай калган жерлер бар да. Ошолорго салыштырып, мисалы үчүн доор, мисалы үчүн айтып атпайм, кара кытайлар доору эске алынбай калып атат. Ошондой жерлер бар да, анан ошолорго мындай эметип тууралап, анын азыр мына ДНК изилдөөлөрү жүрүп атпайбы? Анан ошолор менен да дал келгендей кылып караш керек болуп атат. Азыр мурда мындай археология менен карап, кичине түстөп, мындай десек болчу да. Азыр эми дагы жакшы, мына ДНК чыгып калды. Ага да карап тууралап эметсек болот да. Ошолордун каршы келбесин деп. Каршы келбеш керек да, баары бир жагынан туура келиш керек. Мисалы үчүн айрым окумуштуулар мына Кыпчактар доорун тиги азыр эгемендүүлүктө баягы эптеп энседен Чаншанга кыргыздарды алып келиш үчүн эми булак жок болуп атат да. Анан ошол урууларды 10-чу кылымда жылдырып иргенге шашып атышат да. Эми ал 11-чи кылымда жылган уруу 10-чу кылымда жыла албайт да, көчө албайт да. Бирок ошентип анан кыргыздарды Чаншанга алып келип коелу деп атышат. Жасалма кылып. Жасалма дагы жасалма тарых жазылып кеткен жатат да. Баары эске алыныш керек да. Бүт процесс толугу менен эске алыныш керек. Ошондуктан менин изилдөөлөрүм жанагы чыгыш урууларын, энсе кыргыздарын кошуп, чыгыш урууларынын мындай батышка жылуусу, анан кийин этникалык мамилелери башка жерлер, Тянь-Шаньга келеби, Кавказга барабы, башка жерге барабы, кандай кайсы элдер менен мындай журулушуп кетиши мүмкүн, же болбосо баягы бир саясий союз түзүп кетиши мүмкүн. Мына ошолордун баарын эске алгандай кылып карап атам да. Биздин убактыбыз 1 мүнөттөй калыптыр. Аты кандай болот китептин? Аты эми азыр баягы мындай рабочий ат деп коет, кыргызы Искифии деп. Кыргызы Искифии. Скифиядан чыккан кыргыздар. Китеп орусча болот эми. Анткени биз баягы СНГ өлкөлөрү, башка баягы өлкөлөрдөгү окумуштуулар окуп түшүнүп алгандай кылып орусча жазышыбыз керек. Анан кийинчерээк эми кыргызча которуш оңой го, бирок эгерде биз мындай өзүбүздүн илимий эмгектер башкалар, башка окумуштуулар тараптан да баалансын десек, анда ошондой кылышыбыз керек да, орусча же англисче жазышыбыз керек. Рахмат сизге. Бизде конокто табылды Акиров болду, тарыхчы жана МУКТун этнология институтунун директору.
Рахмат сізге. Сиздерге да Саламатаңыздар.